Bismillahirrahmanirrahim. Өтө чоң алым Аллама Суюти рахматуллахи алейхи айтат. Мен жашоома ушундай акыбалдар келип, өтө катуу ооруп калдым. Ооруп калып, эч ким менин ооруума бир диагноз кое албады, жана менин ооруума эч бир дарыгер дары таба албады. Натыйжада өлүм төшөгүндө жатып калдым, ордумдан төшөктөн тура албай калдым. Ушинтип бир түнү өтө катуу уйкуга батып кеттим. Түшүмдө ошол бөлмөмдө бир жарык нур пайда болду. Ошол жерден бир өтө нурдуу, аппапакай кийинген, жүзү нурдуу, айбаттуу, кебетеси келишкен бир киши көрүндү. Анын жанында өтө көп аппапакай чоң канаттуулар бар эле. Ал мага жакын келип отурду дагы, сен ушул калималарды окубайсыңбы деп мага бир нече сөздөрдү кайталатып жатты. Ал сөздөр: Бисмиллах, Робби Аллах, Хасби Аллах, Таваккалту алаллах, И'тасамту биллах, Ва фаввалту амри илаллах, Ма ша Аллаху ла куввата илля биллах. Анан мага ушул сөздөрдү кайталатып жатты. Ар бир жолу окуган сайын жанагы кишинин жанындагы канаттуулар адамга айланып баштады. Окуган сайын бирден адамга айланат. Ошолордун бирөөсү кайрылып туруп айтты: О Аллахтын элчиси деп кайрылганда мен түшүндүм, ал киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экендигини. Жанагы канаттуулардан киши келбетине айлангандардын эң биринчиси пайгамбарыбызга кайрылып айтып атат: О Аллахтын элчиси, кайсы адам ушул дуаны каттуу ооруганда, башына бир түйшүк келгенде, ага душман үстөмдүк болгондо, же болбосо карызга батып калган учурда ушул дуаларды окуса ага пайдасы тиеби дегенде, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Албетте, сөзсүз ага бул дуанын пайдасы тиет деди. Ушул дуанын берекетинен Аллах Таала ал адамдын ден соолугуна шифа берет, кыйынчылыктарды кетирет, жана коркунучтарды, душмандын үстөм болуусунан Аллах Таала сактайт деди. Ошондо Аллама Суюти айтат: түшүмдө мен пайгамбарыбызга кайрылдым. О Аллахтын элчиси, бул сизге суроо берген киши бул Азирети Абу Бакрбы деп сурасам, жок, бул Абу Бакр эмес, балким Азирети Хамза радиаллаху анху деп жооп берди. Жана анын тегерек четиндеги адамдар бул Ухуд казатында шейит болгондор. Мен качан сага зиярат кылууну каалаганымда, алар да мени менен бирге келүүнү өтүнүштү деди. Ушинтип ушул дуаны окуп кайра кайталап жатып мен ойгонуп кеттим. Түшүмдөн ойгонсом, буга чейин канча ооруларым болсо, ошол оорулардын баардыгы кеткен, денемден алсырагандык, чаңкагандык, ачкачылык, оору баардыгы кеткен. Мен төшөктөн тура албай жатып калган адам, өзүм төшөктөн туруп барып даарат алып намаз окуганга күчүм жетти. Демек, Аллах субхана таала сиз менен бизге мүмкүнчүлүк берип жатат амал кылганга, жакшы иштерди кылганга. Аллах Таалам өзү айтты: Я айюхаллазина аману, о иман келтиргендер, иттакуллаха ва бтагу илейхил васила. Силер Аллах Тааладан корккула жана Аллах Таалага жетүү үчүн ортомчулук издегиле. Ачыктап айтканда, жакшы амалдарды кылуу менен Аллахты ыраазы кылгыла дейт. Андыктан кандайдыр бир кыйынчылык жетсе, оору келген болсо, карызга батып калган болсо, же бизге зыян жетүү коркунучу болсо, ушул дуаны 7 жолдан окуй турган болсок, Аллах субхана таала баардык муктаждыктарыбызды бүтүрүп, коркунучтарыбызды кетирип, ооруларыбызга шифа берет.